Жақында мен президентке кірдім суббота күні. Мен айттым, 5%-ға түшірбесеңіз, анда кейінгі көзде чоң топалаң болады дедім. Қарап көрелі, мен эми аралашпаймын деп өзүңөр шешесиңер деп айтты. Мен ойлоп атам, бүгүнкү коомчулук даяр болуп турат, бир 5%-га түшпөсөк, анда кейинки көз оор болуп калат го саясий жагынан. 900 миллион сомдон ашуун бүгүнкү күнү каржыланып бүтө элек, бирок жылдын жыйынтыгы менен каржылап бүтөбүз депчи. Сиз жооп берсеңиз, айтсаңыз. Ушул 2 жума калды, жогоруда депутаттар туура айтты. Каржыласа, ошол белгиленген 2019 жылдагы белгиленген иш-чараларды сиздер ушул жакынкы 1 жумада жаңы жылдын астына чектеп толук кандуу бүтүрөсүздөрбү? Жоопкерчиликти ким алат? Урматтуу Улан Бердибаевич, себеби дегенде кечиресиз, Каржы министрлиги позициясын биз билебиз. Каржылап коюп, биз каржылап койгонбуз, болду, бизде иш жок дейт. Жоопкерчилик кимде болот? Эгерде сиздер ошону толук кандуу ишке ашыра албай калсаңыздар. урматтуу Улан Бердибаевич, ушул 900 миллионду Каржы министрлиги тарабынан ушул мына 2 жума мөөнөт калды, туура айтып атасыздар. Ушул мөөнөттүн ичинде ачып берсе, биринчиден азыркы саламат сактоо уюмдарында топтолгон карыздарды жабышат. Андан сырткары кийинки тендерлерди азыр өткөрүү процесстери жүргүзүлүп атат. Бирок билесиз, жыл жабылгандан кийин бул кредитордук карыздын көбөйүшүнө алып келет. Кийинки жылга биз дагы кредитордук карыз менен чыгабыз. Бирок биз эми ушундай суранып атабыз, үмүтүбүз бар, ошол 900 миллионду каржылап беришет деген. Бирок ачыгын айтканда ошол азыр ачылса, жоопкерчиликти ким алат деп атам? Сиз аласызбы же Каржы министрлиги алабы, эгерде убагында белгиленген иштер аткарылбаса, 19-жылга каралган? Каржы министрлигинин оюнда болуп койсо жакшы болот эле. Урматтуу Улан Бердибаевич, биз болсо учурдагы чыгашыларды толугу менен 20-декабрга чейин каржылаганга аракет кылабыз. Ал эми жылдын аягына мамлекеттик карыз 30-декабрда же ошого окшогон эле чыгашылар калат. Башка чыгашыларды биз болсо 20-сына чейин аракет кылабыз. Мен сиздерге, урматтуу Каржы министрлиги, урматтуу Алмаз Курбаналиевич, сизге жана министрге калоону айткым келет эле. Ушул саламаттык сактоо тармагын не финансируйте по остаточному принципу. Вы вот всегда финансируете по остаточному принципу, да? Эми акыры биздин жалпы мамлекетибиздин, элибиздин ден соолугу биринчи кезекте туруш керек да. Ошол айлык акы, пенсия берилгенден кийин сөзсүз түрдө ушул саламаттык сактоону сиздер приоритет катары каржылап турушуңуздар керек. Азыр айтып атат, кредитордук задолженностьтар, белгиленген иштер аткарылбай калат деп. Биз суранып атабыз деп кайрылып атышат, Алмаз Курбаналиевич. Эми сиздерге дагы кандай кылып кайрылыш керек? Улан Бердибаевич, эске алабыз. Министрге да айтып барам. Ошону айтып койсоңуздар, не финансируйте здравоохранение по остаточному принципу. Сураныч. Мына биз депутаттар сиздерге кайрылып атабыз. Андай болбойт. Андан кийин Эльмира Көчкөнүнө. Жалпы мына 20-жылга биз акча каражатын карап бекитип атабыз. Сиздер макул болуп атасыздар. Буну өкмөттө талкуулагансыздар, карагансыздар. Бирок бул акча каражат толук кандуу сиздердин потребности жаппайт да. Сиз ошол дагы кошумча канча акча каражат керек же жалпы ушул саламаттык сактоо тармагындагы ошол сиз айтып аткан белгиленген иштерди ашырыш үчүн канча акча каражат керек? Ушуну бир жалпы жондан маалымат катары айтып койсоңуз. Негизи ошол биз дайыма эле айтып келебиз, мамлекеттик кепилдиктер программаны толук кандуу бүгүн камсыз кылуу үчүн дагы бир топ эле каражат керек. Бүгүнкү күндө ошол биздин эл аралык уюмдар менен биргеликте жүргүзгөн анализдин негизинде 40%-ын тегерегинде кепилдиктер программаны толук кандуу биз камтый албай атабыз. 40%-ын? 40%-ын. Бүгүнкү күндө 60 гана пайыз ишке ашырылып атат. Рахмат. Улан Бердибаевич, кошуп койсом уруксатпы? Мадам Исаевич. Бул жерде биз өткөндө эсептегенде 27,5 миллиард сом
керек болот да. Бүгүнкү күндө мына 15 миллиард 15 миллиард ФОМС аркылуу 16 миллиард 3,5 миллиард Минздрав аркылуу болуп атат да. Эгер 27 миллиард боло турган болсо, биз ошондо кепилдик программасы дагы необходимый алиги высокий технологияны да жабат элек да. Туура айтасыз. Мен ошону Мадам Мусаевич сизден күткөм, ошону айтат депчи. Андан кийин эми болгон акча каражатыбыздын тегерегинде аракеттерди көрөбүз. Андан сырткары Мадам Мусаевич, мынол ден соолук кербени деп кайрымдуулук фонддор жана жеке тараптар бир топ ушул саламаттык сактоо тармагына да жардам берип ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат. Ошолорго сиздер тараптан кандай жардам көрсөтүлөт, кандай колдоо көрсөтүлөт, ошону дагы жалпы жөнүнөн айтып койсоңуз, себеби дегенде жерлерде ошондой иш аракеттерди көрүп аткан биздин жарандарыбыз жок эмес. Бул жерде сиз абдан туура айтасыз. Бул ден соолук кербени абдан керек. Анын эң негизгиси жеткиликтүүлүк жоктугунан. Мен өткөндө айтып кеткем, мына мобильный клиникалар иштеп атат деп жерлерде. Ушул ден соолук кербенине биз адистерди берүү боюнча, жогорку квалификациялуу адистерди өз убагында берүү боюнча, анан кийин ошол местный власть, жергиликтүү бийлик менен ушу элдер келип, ошол бөлүнгөн убакытта график боюнча келип ошол кароодон өткөндө бекер ошол маселе боюнча дагы аракеттер жасалып атат. Сиздерде, Мадам Мусаевич, ошол министрликте ушул тиешелүү ушул жаатта иш алып бара турган координатор дейбизби, же болбосо курирующий блок барбы, же болбосо ошондой бир жумушчу топ түзүп, ошондой өз убагында реакция кылып, өз убагында шарттарды түзүп жардам бере тургандай бир шарт түзүп берсеңиздер, же рабочий группа түзсөңүздөр туура болмок да. Жооптуу адам бирөө болот эле. Рахмат, Уланбердибаевич. Бул жерде биздин управление бар, Медер Адышевич, бирок рабочий группа боюнча контролду күчөтүп, сиз айткандай туура айтасыз. Жеринде эгер көйгөйлөр чыкса, ошону на месте своевременно чечүү боюнча реакция болот. Уланбердибаевич, мен да толуктоо кылып коеюн Мадам Мусаевичке. Жанагы кербен караван здоровья боюнча мына биз 20-жылы Россия Федерациясынан атайын ошол Жалал Абад областына жана национальный госпиталь, улуттук госпитальдагы ошо караван здоровья проектисине 7 миллиондун тегерегиндеги акчаны күтүп атабыз. Ошол акчадагы ошол жерлеринде баягы мобилдик клиниканын жардамы менен бүт баягы мындай текшерүү жүргүзүлөт. Андан сырткары ошол жана сиз айткан маселе координация бүгүнкү күндө санавиация службасы ошо национальный госпитальда атайын бөлүм бар. Ошол бөлүм толук кандуу ошол санавиация службаны мобилдик клиниканы координация кылат. Ошону коомго да жалпы маалымат берип койсоңуздар, себеби дегенде ушул жерлерде демөөрчүлүк кылып жардам көрсөтөбүз деген жарандарыбыз дагы ошол жака кайрылып, ошол аркылуу иш жүргүзсө сиздерге да чоң жардам болмок. Рахмат.